بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير آمنت بالله صدق الله العظيم. Жана биз инсанга осуят кылдык, ата-энеңе жакшы мамиле кыл деп. Эгер алар сен билбеген нерсеге мага ширк кылганга аракет кылса, аларга баш ийбегин. Баарыңар мага кайтып келерсиңер. Силер кылган амалыңардын баарынан кабар беремин. Жана иман келтирип жакшы амал кылгандарды биз салих адамдар менен кошобуз, алардын арасына киргизебиз. Адамдардын кээ-бирлери айтышат, Аллага иман келтирдик деп. Кийин Алла жолунда зыян тартышса, адамдардан Алла жолунда зыян келгенде, адамдардан келген сыноону Алланын азабы сыяктуу көрүшөт. Жана Раббилеринен аларга бир жардам, жеңиш келсе айтышат, албетте биз силер менен чогуу элек деп. Эмне Алла Таалам ааламдагылардын жүрөгүндөгү нерселерди билбейт беле? Сөзсүз билет. Албетте Алла Таалам иман келтиргендерди да билет. Жана сөзсүз түрдө
Munafiq эки жүздүүлөрү дагы жакшы билет. Жана кафирлар иман келтиргендерге айтат: биздин жолубузду ээрчигиле, силердин күнөөңөрдү биз көтөрөбүз. Алардын күнөөсүнү, эч бир күнөөсүнү көтөрүүчү эмес. Албетте алар жалганчылар. Жана алар көтөрүшөт өздөрүнүн күнөөсүнү, аны менен чогуу алардын дагы күнөөлөрүнү жана кыямат күнү сөзсүз алар боюнча суралат. Алар токуган жалгандары боюнча суралат. Жана биз жибердик Нухту өзүнүн коомуна. Аларда 1000 жыл, 50-ке 1000 жыл алар менен чогуу жашады. Кийин аларга туфан баласы келди, алар залым эле. Жана биз куткардык Нухту, кемедегилерди, аларды бүт бардыгыны, биз аларды алам үчүн аят кылып белги кылып койдук. Жана эстеген Ибрахимди, ал айтты өзүнүн коомуна: Аллага сыйынгыла, Алладан коркула, ушул силер үчүн жакшыраак эгер билсеңер. Силер ибадат Кудайга таштап сыйынган эмесеңер, болгону ал бут, аны өзүңөр токугансыңар, жалган. Албетте Алладан башкага сыйынган нерсеңер силерге рызкы бере албайт, рызкыга маалик эмес. Рызкыны Кудайдан сурагыла, талап кылгыла, ага сыйынгыла, ага шүкүр кылгыла, ага барыңар кайтып барасыңар. Эгер алар жалганга чыгарса, мындан алдыңкы коомдор дагы жалганга чыгарышкан. Пайгамбардын милдети бир гана ачык жеткизүү. Алар көрүшпөйбү, кантип Алла Таалам жок нерсени пайда кылып жаратат, кийин кайтарып аны кайра жаратат. Албетте мындай кылуу Аллага жеңил. Анкабут сүрөсүнүн башында биз айтканбыз, Аллах субханала ва таала бул сүрөдө Мекке сүрөтү түшкөн сүрө, Меккедеги сүрөлөр сыяктуу эле таухид, рисалат, ахиретти баяндайт деп. Андан сырткары бул сүрөдө Аллах субханала ва таала кыйналган коомдорду эскертет. Себеби Курандын башында келгенде эле, аяттын башында Аллах субханала ва таала: "Ахасибан насу аютраку ва якулу аманна ва хум ла юфтанун." Иман келтирдик деп эле бейишке кирип кетебиз деп ойлошобу, андай болбойт деген эле. Ошону Аллах субханала ва таала уландысында мына аяттарда айтып атат. Нух алейхиссаламдын окуясын айтып атат, андан кийин Ибрахим алейхиссаламдын окуясы, андан кийин Лут алейхиссаламдын, Худ алейхиссаламдын окуялары келет. Бүт бардыгына ушуга ишара кылат. Демек, канча коом келген болсо, пайгамбар келген болсо, бүт бардыгы кыйынчылыктар баштан өткөзгөн. Элдин баары бирөөсү иман келтирген, бирөөсү иман келтирген эмес. Ошентип элдерди Алла Таала сынап келген. Бул дүйнө сыноо дүйнөсү, иман келтиргендер дагы сыналат, иман келтирбегендер да сыналат, бардыгы сыноо келет. Бирок сыноонун чыгуунун жолу иман келтирүү менен. Иман келтирүү менен Аллах субханала ва тааланы табабыз, ахиретти табабыз. Бүгүнкү сабакта Аллах субханала ва таала ата-энеге болгон мамилени айтып атат. Ата-энеге жакшы мамиле кылганга шариятыбыз буйруган. Исламда, ислам дининде Адам алейхиссаламдан тартып пайгамбарыбызга чейин канча пайгамбар келген болсо, бүт бардыгы Алладан кийин эле ата-энеңди урматта, ата-энеңди сыйла, жакшы мамиле кыл деп бүт баары ушуну эскертип келген. Эч кайсы динде ата-энени укпай кой деген жери жок. Бүгүнкү сабакта Аллах субханала ва таала ошол биринчи аятта ата-эненин кадыр баркыны сыйлаганга буйрук берип атат. Бирок ошол эле учурда экинчи тарафы да бар. Таухидке дагы басым жасайт. Эгерде ата-эне туура эмес нерсеге буйрук берсе, анда ата-энеге баш ийилбейт. Эгерде ата-эне күфүргө, ширкке, күнөөгө туура эмес багыт берсе, анда ата-энеге баш ийгенге болбойт. Ла таата ли махлуқин фи маъсияти халиқ. Ошол негизинде Аллах субханала ва таала мына аятта: "Ва вассайнал инсана бивалидайхи хусна." Биз адам баласына, ата-энесине жакшы мамиле кылганга буйруганбыз дейт. Вассайна васият деген сөз балдар. Васият деген сөз кыргызчада айтылат осият дейт. Осият, керез, васият манасы жакын маанадагы сөздөр. Демек, васият деген сөз, керез деген сөз адам баласы качан айтат? Бул адам баласы дүйнөдөн баягы көзү жумур бараткан учурда бала чакасын, жакындарын топтоп ошол убакта айтат. Мени көр жакындап калды, жакында өлүп калышы мүмкүн. Жакшы мамиледе болгула, урушпагыла, талашпагыла, апаңарга жакшы карагыла, атаңарга жакшы карагыла, бир тууган менен жакшы мамиле болгула деген сөздөр бардыгы осият болот. Түшүнүңөрбү? Бул акырында айтылган сөз болот. Мында айтуучунун эч бир пайдасы болбойт. Айтуучуга пайда жок ал жерде.
Бардығы мұхатаптың негізін айтылады. Пайданың бардығы мұхатапқа болады. Кімге айтылса, ошол адамға болады. Аллах субхану ва тағала бұл жерде «Вассайнал инсана» деген сөзді, васия сөзін истимал қылды. Бұл не деп атады? Өте зарыл мәселені ескертіп атады. Андан Алла Тағалаға ешбір пайдасы жоқ. Пайдасы да жоқ, зияны да жоқ. Бұның бардығы бізге керекті. Біз инсанға, ата-енесіне жақсы мамиле қылғанға бұйырдық дейді. Түсініңіздер, ата-енесіне жақсы мамиле қылғанға осият қылдық, терес қылдық деген сөз шығады. «Вассайнал инсана бивалидайхи хусна». Біз инсанды, адам баласыны өз ата-енесіне жақсы мамиле қылышқа бұйырдық дейді. Демек, шариаттың бүт бардығы ата-енені урматта дейді. Ата-енені сыйлады айтады. Ешбір шариатта ата-енеге қарсы деген жері жоқ. Ошон үчүн «вассайна» деген сөзді бұйрық деген манасында бар, балдар. Осият деген де манасы бар. Отырғанда «Вассайнал инсана», біз инсанға бұйрық бергенбіз десе, бұл да тура болады. Егерде «Вассайнал инсан» дегенде біз адамға осият қылып десе, бұл да тура болады. Эки манасы тең туру, араб тилинде көтөн тура келет. Ушул эле сөз Кур'ан-ы Керимде башка жерде де келет, Ахкафта келет. Алла Таала айтат: «Вассайнал инсана бивалидайхи ихсана, хамалатху уммуху курха ва вадатху курха». Адамдын ата-энесине жакшы мамиле кылганга буйрдук. Хамалатху уммуху курха ва вадатху курха. Аны ата-энеси не дейт? Энеси 6 ай, 9 ай кыйналып көтөрүп жүрдү дейт. Кыйналып төрөдү дейт. Ошол кыйынчылыктарды эстетип, Алла Таалам эми эмне кыл, ошондой энеңди кадырла, апаңды кадырла, атаңды кадырла деген аяттар келет. Иншалла суратул Ахкаф кеткенде аны да айтабыз. Демек, шариаттын бүт бардыгы неге чакырат экен? Ата-энени урматтаганга чакырылат. Негизи эле балдар, Аллах Тааланын шариаттын өкүмүндө, Кур'ан-ы Керимдин тарзында биринчи Алла Таалага ибадат, андан кийинки урматсы бендилерге адам баласынан кимге болот десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга. Адам баласында биринчи пайгамбарыбыз турат, пайгамбарыбыздан кийин ата-эне турат. Түшүнүңөрбү? وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَقَضَى رَبُّكَ Rabbim hüküm kılgan أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Demek ibadat bir gana Allah'a bolat. Ondan keyin ayet ne? وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ata-enege jakşı mamile kıl degen. Oşun üçün şariattın büt bardığı Allah Teala'ga sığınganга, andan keyin peygambarımızın kadır barkı, peygambarımızga işeni, urması, andan keyin ata-eneni doğru durat. Ушундай тартипке алып келет. Бирок аяттын ажагында айтат: "Ва ин жахадака литушрика би ма лейса лака бихи илм, фала тути'хума." Эгерде алар аракет кылса сени литушрика би мага ширик кылганы ма лейса лака бихи илм, сен билбеген нерсени. Сен билбеген нерсени ширкке сени буйрулса, фала тути'хума, аларга итаат кылбагын деди. Аларга баш ийбегин деди. Бұл аятта Аллах Субхану ва Таала таухидтин зарылчылыгын айтып атат. Таухид бир гана Аллах, Аллахтын өкүмү келгенде бүт бардыгын таштайбыз биз. Ата-эне башкасы бардыгы Аллахтын өкүмүнө каршы чыкса, аны итаат кылынбайт. Фала тути'хума, аларга итаат кылба деген сөз. Ва ин жахадака ли тушрика би. Эгер алар мага ширк кылганга буйрса, сен Кудайга ширк кыл, Кудайга ишенбе, бул кайт, диниңден кайт, намаз окуба, сакал койбо, жоолук салба, динде жашаба, бизге ошол жашай бер деп чакырса, анда ата-энеге башы ийилбейт. Фала тути'хума, башы ийилбейт. Себеби хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ла та'ата ли махлуqin фи ма'сияти халиq." Ла та'ата ли махлуq фи ма'сияти халиq. Аллахны наразы кылып бир махлукка итаат кылынбайт, башы ийилбейт. Демек, шариатка туура келсе башы ийилет, шариатка туура келбесе башы ийилбейт. Мына ушуну уламалар жеңил тилмен айтканда, фарыз, важип амалдарда ата-эне эгер каршы чыкса, анда биз Аллахтын өкүмүн алабыз. Фарыз намазды окуба десе, анда окуйбуз. Важипти аткарба десе, анда аткарабыз. Түшүнүңөр, Аллахтын өкүмү. Албетте сүннаттан кийин, мисалы мустахаб, мубах амалдарында эгерде ата-эне буйруп калса, анда ата-эненин өкүмүн аткарса уруксат берилет. Зарылчылыкта уруксат берилет. Бирок фарызга келгенде, важипка келгенде шариятыбыз эч качан аны таштаганга уруксат бербейт. Ал жерде Кудайдан башка эч кимдин өкүмү жүрбөйт. Атаң дагы, энең дагы, бир тууганың дагы, башкалар дагы, аялың дагы, кызың дагы, бала чакаң дагы тоскоолгонго акысы жок. Ал сени менен Аллахтын ортосундагы милдет, ал фарз, аны аткарышы керек сөзсүз түрдө. Ошон үчүн Алла Таала айтат:
Ve in cahadaka li tushrika bi, eğer alar hareket kılışsa seni mağa birdeken şerik kıldırganga ma leysa leke bihi ilim, ilim yok. Hem Kudaydan başkanı mabuda bilbeysin. O şonday neştege seni tutsa fala tuti'huma, Allah'a baş iybegin, Allah'a itaat kılbagın. Rab ilayya marji'ukum, sizlerden barınglar mağa kaytıp gelesinger. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kılgan amalыңардын barının kabarını men beremin dedi. Ata-enege mamile kılуу bul balдар milletimiz. Farz, ulamalar farz degen. Ata-enenin kızmatını kılуу milletimiz farz. Eten karıp kalsa nafakasını beriүү baldардын milleti farzı. Bирок ошондой ата-эне күнөөгө буйрса анда ата-энеге дагы başı iýilbeyt. Bir gana Allah subhanahu wa ta'ala başı iýet. Misal ata-enesi Kuday saktasın buyursa balasını uğurluk kıl dep, uğurluk kılıp gel. Hepde meni bak dep. Je biröwdü bar vur dese, biröwdü öldür dese anda ata-enege başı iýilbeyt. Sebebi bulardın büt bari çoğun günü. Çoğun günü, şirk, küfür, çoğun günü gelgende anda başı iýilbeyt. Caiz bolgan amallarga egerde hüküm kılsa anda aga başı iýilet. Oşon üçin Allah subhanahu wa ta'ala eger de şeylerdi hareket kılıyorlar, şirk kılgan hareket kılıp alıp gelem dese Allah'a başı iýbegile ilayya marji'ukum, barınglar mağa kaytıp gelesinger fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, sizler kılgan amalyňardy men kabul kılaman, bardygyny kabaryny beremin deydi. Bu ayetin düşünüp aldılar, sababı nuzulu da var. Kitaplarda gelir, hadis kitaplarında. Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anhu Müslüman bolat. Bu Sa'd radıyallahu anhu aşara mubaşşara. 10 sahabanı Peygamberimiz bir uçurda beştik boldu da aytkan. Oşolardan birisi Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anhu. Müslüman bolat. Müslüman bolgandan keyin enesi ayağa karşı çıgat. Hamna binti Abi Sufyan. Abu Sufyan'ın kızı Hamna binti Abi Sufyan ne kılat? Karşı çıgat. Müslüman bolgunga çeyin Hazrat Sa'd radıyallahu anhu ata-enesiga öte jakşı mamile kılgan adam bolat. Apasyna aябай jakşı mamile kılgan bolat. Müslüman bolgundan karşı turup alat. İman keltirbe, Müslüman bolbo dep karşı çıkıp toskolдук kılat. Put tosot. Anan bir gün enesi kasam içet. Kasam içip aytat, sen uşul dinden kaytpasaň, men ne kılbaymın? Tamak da jebeyim, su da içpeymin deydi. Anan men uşuntu ölemün, ölgönden keyin eldin bardygyna şermende bolarsın deydi. Sen apasyny öldürdü, apasyny öldürgen adam dep, sen tarakta kalasың, şermende bolarsın dep apasy kasam içet. Kasam içip, şontup bir gün içpeyt, tamak jebeyt, 2 gün içpeyt, 3-nçü gün içe turat. 3-nçü gün bolganda Hazrat Sa'd radıyallahu anhu barat. Barıp apasyny urmatyny jayına koyup aytat. Apa, eger Allah Taala sizge 10, 100 bergen bolsa, can bergen bolsa, ar biri birden çyksa dagы men dilimden kaytpayım deydi. Ar biri birden çıkıp kesse dele, men dilimden kaytpaymın. Sebebi men çındыкты, hakikatty taptım. Bu Allah'tın dini. Men Allah'a şirk keltire albaymın deydi. Anan karasa balası kaytpayt eken, anan 3-nçü gün anan enesi nesinden kaytıp toba kılıp anan tamamın jep başlaganda, oşol wagtda Allah subhanahu wa ta'ala uşul ayat düşürgön. Ve in cahadaka li tushrika li bi ma laysa laka bihi ilm degen. Eger alar sana aябай hareket kılışsa, seni şirk kılganga, maga birdeken şirk kılganga da alıp kelgen hareket kılışsa, fala tuti'huma, alarga hiç kaçan itaat kılbagın degen. Şunları bu akıya uşunda bolgan. Oşon üçin eger şirk kılganga, Allah saktasın, küfürgө, başka nesege, haram nesege dumşasa, anda ata-enege başı iýilbeyt. Jaiz neseler bolsa, anda urmat suyunu jayına koyup kızmat kılınat. İlayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Vellezina amanu ve amilussalihat lanudkhilannahum fis-salihin. Jana iman keltirip jakşı amal kılgandardy biz salih adamların içine koşup koyabız deydi. Salih insanlar bular peygamberler, awliyalar. Düşünüňärmi? As-salihin kimdir? Peygamberler, awliyalar, salih insanlar da aytilat. Valahikni bis-salihin degen oşol. Salihlardyň başında kim turat? Peygamberler, şuhadalar, salih insanlar, awliyalar durat. Demek iman keltirip jakşı amal kılgan bolsa, lanudkhilannahum fis-salihin, albatta salihinlere girgizebiz, alar menen koşo beýişde bolat dedi. Salih insanlar menen koşo, al insan beýişde bolat. Ve minen nasi men yaqulu. Emi Allah Taala münafıklar isbatlaryny aytyp atat. Ve minen nasi men yaqulu amanna billah. Adamların içinden kebir adamlar var, aytışat Allah'a iman keltirdik. Fa iza uziya fillah, Allah yolunda bir ziyan kelse, ja'ala fitneten nas ka'azabillah. Adamlardan kelgen sunuğunu Allah'ın azabı siyahtı dep düşünüşet.
Munafiqlar балдар эки жүздүү болушат, билесиңер. Улар кайсы жерде пайда болсо, ошол жакка кете берет. Бул мунафик эки жүздүү адамдын сыпаты болот. Ал бир тараптуу болбойт, туруктуу болбойт. Мусулман иман келтиргенден кийин бол бекем туруш керек. Биз иман келтирдикпи? Ага бекем болуш керек. Фастақим кама умирт. Фастақим кама умирт. Кандай өкүм кылса, ошого бекем туруш керек. Истиқамат зарыл нерсе. Истиқаматы жок, ойнай берсең, кээде биякты кара ойнойсуң, кээде биякты кара ойнойсуң, кээде мусулмандар тараф, кээде кафирлар тараф. Бул адамды шариатта мунафик дейт, нажайыз. Алла Таала айтат, кээ бир адамдар бар, тили менен Аллага иман келтирдик дейт, бирок жүрөгүндө иманы жок. Аларга бир кыйынчылык келсе, мисалы мусулман болгондо кафирлар тарафтан кыйынчылык келген, кафирлар мусулмандарды кыйнаган, тамак берген эмес, урган, сөккөн, кордогон, ашка койгон, жолдорун тоскон, базарга чыгарган эмес. Ушундай ушулар келгенде алар буларды Алланын азабы келди деп түшүнгөн. Алланын азабы келди деп түшүнгөн. Мына ушуну Алла Таала айтты: "Ва минан нас ман якулу аманна биллах, фа иза узия филлах, жа'ала фитнатан нас кa'азабилlah." Алланын азабы сыяктуу адамдардан келген кыйынчылыкты Алланын азабы сыяктуу деп түшүнүшкөн. "Ва ла ин жа'a насрун мин раббик", эгерде Алланын тарафтан нусрат, жеңиш келсе, ла якулунна инна кунна ма'акум. Субханаллах. Такиттери карагыла. Ла якулунна инна кунна ма'акум. Үч такит. Сөзсүз айтышат, албетте биз силер менен чогуу элек деп. Жихадка барып, жихадта бир олжо келсе, мусулмандарга бир жардам келсе, келишет экен, биз мусулманбыз, мен атам да мусулман, үйбүлөр мусулман, баарыбыз мусулман, бизге ошол үлүштөн бөлүшөмү деп келишет дейт. Түшүнүңөрбү? Мына ошону Алла Таала айтты. وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. Алла Таала айтып атат, эмне Алла Таалам алардын жүрөгүндө эмне бар экенин билбейби дейт. Сөзсүз билет. Ким тили менен айтып атат, ким чыныгы мусулман, Алла Таалам анын баарыны билет дейт. Андан кийинки аятта Алла тактеп атат: "Ва ла я'ламанна Аллаху аллазина аману ва ла я'ламанна ал-мунафиqin." Сөзсүз түрдө албетте Аллах иман келтиргендерди билет. Жана ошондой эле сөзсүз түрдө албетте Алла Таала мунафиктарды жакшы билет дейт. Алла Таала мунафиктарды жакшы билген балдар, кафирларды да жакшы билген, мусулмандарды да жакшы билген. Чогуу үчөө жашай берген. Чогуу бар жашаган. Мындан максат балдар эмне болгон? Максат ошол кимдин чыныгы мусулман экенин көрсөтүш болгон. Алла кааласа кафирларды бирден терип, мунафиктар бирден терип жок кылып койсо кадыр. Бирок качан сыноо болот? Элгегенден кийин. Элгектен өтүп, ким чыныгы мусулман, ким мунафик, кафир билиш керек. Аны билиштен мурат Алла билет. Элге билдириш үчүн Аллах субханаху ва таала ушундай мамиле кылган. Ошолорду Алла Таалам жазасын бербей кармап келген. Мына кийинки аятта айтып атат: "Ва ла я'ламанна Аллаху аллазина аману." Алла сөзсүз жакшы билет, ким чыныгы мусулман, ким чыныгы кафир, ким чыныгы мунафик, баарын билген. Бирок Аллах субханаху ва таала мусулмандардын арасында элине зухур кылып көрсөтүп коюш үчүн Алла Таалам алар менен чогуу, мусулмандар менен чогуу, кафирларды алып жүргөн, аларга дагы жашоо берген. Андан кийинки аятта Аллах субханаху ва таала кафирлардын дагы бир жаман кылыгын, жаман жол адаттарын айтып атат. Ал адаттары кафирлар айтат: "Силер мусулман болуп эмне кыласыңар? Мусулман болгондон кийин күфр, ширк кылабыз дейсиңер, күнөө кылбайбыз дейсиңер. Ошол күнөөлөрдү кылсаңар кыла бергиле. Ошол күнөөлөрдү биз башыбызга, мойнубузга көтөрөбүз" дейт. Сен диниңден кайт, күнөө болсо, иман келтирбеген үчүн канча күнөө кылсаң, ошолордун баардыгын Кудайдын астында мен жооп берем дейт. Азыр деле бар ушундай адамдар, сен күнөө кыла бер, күнөөңдү мен жооп берем Кудайдын астында дегендер бар, Кудайдан отпогондор бар, Алла сактасын. Мына ушундай адат илгертен келе жаткан кафирлардын адаты. Кафирлар ушинтип айткан: башкаларды, мусулмандарды жолдон тосуш үчүн сен эмне кылсаң кыла бер, иманың кеч, ширк кыл, күнөө кыл, мен сенин күнөөңдү мен өзүм мойнума алам. Мен жооп беремин Кудайдын астында деген адамдар болгон. Мына ошолордун бир кылыгын, бир адатын Алла Таала айтат: "Ва qala allazina kafaru lillazina amanu ittabi'u sabilana." Көрдүңөрбү? Кафирлар айтат дейт, иман келтиргендерге: "Ittabi'u sabilana." Биздин жолубузду ээрчигиле, бизге окшогула, силер дагы кафир болгула, күнөө иштерди кылгыла, "Wal nahmil khatayakum." Силердин күнөөңөрдү дагы
biz көтөрөбүz. Wal nahmil khatayakum, силердин күнөөңөрдү дагы көтөрөбүз. Wa ma hum bihamilina min khatayahum min shay. Алла Таала айтат, эч качан алардын күнөөлөрүн алар көтөрбөйт. Алардын бир да күнөөсүн алар мойнуна ала албайт. Innahum lakazibun. Albatta алар жалганчылар деди. Albatta алар жалганчылар деди. Кыяматтын акыбарын билбестен туруп, кандай акыбал болушун билбестен туруп, айтышлык өзү чоң күнөө. Бул аяттын түшүнүү дагы бир себеби балдар. Хазрат Умар разыяллаху анху мусулман болот. Мусулман болгондо Абу Суфьян, Умайя ибн Халаф, башка дагы немелер Курайштын чоңдору келип айтат: "Эй Умар, сендей адам мусулман болуп калды" дейт. "Сен эң күчтүү, баатыр, сен менен чогуу бүт күнөөлөр кылганбыз" дейт. Адам өлтүргөнбүз, зына кылганбыз, шарап ичкенбиз, күнөөнүн баарын кылганбыз, бүт баарына жыргап жүргөнбүз. Сендей адам мусулман болгонго бизге таң калыштуу дейт. Сен ошону ташта, кайра биз менен кошулуп, биз менен кошо жашай бер дейт. Биз менен кошо ошондой ойноп күлүп, жыгап жашай берейлик. Эгерде кокус күнөө болсо, ошол күнөөлөрдү биз мойнубузга алабыз. Биз жооп беребиз. Сен Кудайдын астына жооп бербейсиң деп, алар ошентип эмне кылган, бузганы Умар разыяллаху астына келген. Ошол учурда Аллах субханаху ва таала мына аят түшүргөн. Wa qala allazina kafaru lillazina amanu ittabi'u sabilana. Көрдүңөрбү? Кафирлар айтат дейт мусулмандарга, бизди ээрчигиле, биздин жолубузга түшкүлө. Wal nahmil khatayakum. Силердин катаңарды, күнөөңөрдү биз мойнубузга алабыз. Биз көтөрөбүз. Алла Таала жооп берет: "Wa ma hum bihamilina min khatayahum min shay. Innahum lakazibun." Алар бир да адамдын кичинекей күнөөсүн дагы мойнуна ала албайт. Аллар айткан сөздөрү баары жалган деди. Демек, бирөөдүн күнөөсүнү бирөө албайт балдар. Шариятыбыз инсаф, адилеттүү дин. Эч качан Аллах субханаху ва таала бирөө күнөө кылып, таза адамдын күнөөсүнү буга жүктөп койбойт. Ар ким өзүнө жооп берет. Куранда Аллах субханаху ва таала айтат: "Ва ла тазиру вазиратун визра ухра." Бирөө бирөөдүн жүгүн көтөрбөйт. Атасы баласына жооп бербейт. Кызы элесине жооп бербейт. Ар бир адам өзүнө жооп берет. Кызы өзүнө жооп берет, атасы өзүнө жооп берет, баласы өзүнө жооп берет, устазы өзүнө жооп берет, шагирт өзүнө жооп берет. Эч ким бирөөгө жүрө жооп бербейт. Алла Таала адилеттүү зат, бирөө күнөө кылса, ал күнөөнү алып туруп бирөөгө кошуп койбойт. Кошуп да койбойт, алып да койбойт. Аллах субханаху ва тааланын өкүмү ушундай, адилеттүү падыша. Ар ким кылган жакшылыгын да жазасын көрөт, жамандыгын да жазасын көрөт. Wa may ya'mal misqala dharratin khayran yara. Wa may ya'mal misqala dharratin sharran yara. Аны эч ким буза албайт. Ал ушундай адилеттүү падыша. Демек, бирөө күнөө кылып, анын эмесини, жазасыны башка адам тартпайт балдар. Дүйнөдө болуп калышы мүмкүн. Качып кетип башка болуп бирөө күнөөкөр эмес адам күнөөкөр болуп калышы мүмкүн. Ахиретте андай эмес. Ар ким кылган күнөөсүнө өзү жооп берет. Бирок шариятта дагы бир маселе бар. Ал маселе күнөөгө себепкер болгон болсо, себепкер болгон үчүн күнөөкөр болот. Man sanna sunnatan sayyi'atan falaha wizruha wa wizru man amila bilayha min ghayri an yanqusa min ujurihim min awzarihim shay. Hadiste gelet. Man sanna sunnatan sayyi'a. Kim bir жаман ишке себепкер болсо, ошол жаман ишти андан кийин канча адам артынан келгендер кылган болсо, ошонун күнөөсү буга жетет. Буга келип турат. Ошол үчүн хадисте келет, дүйнөдө канча адам зулум болуп, мазлум болуп өлгөн болсо, ошолордун баардыгы адам баласынын биринчи баласы Кабилге барып турат деген. Эң биринчи ошол адам өлтүрүүгө себепчи болду. Канча адам өлсө, ошонун үлүшүнөн ага барып турат деген. Бул экинчи жагы бар. Ошол үчүн бирөөдүн күнөөсүнү бирөө көтөрбөйт. Бирок бир адам жаман жолго себепчи болгон болсо, ошо себепчи болгон үчүн, даават кылган үчүн, чакырган үчүн ага жооп берет. Ошол үчүн ал жооп берет. Күнөөнү ал кылды, бирок ошого сен жол көрсөттүң. Ошого себепчи болдуң, анын жолуну сен эмне кыласың? Ошо даават кылганың үчүн, себепчи болгон үчүн күнөөсүнү көтөрөсүң. Ал эми кылган күнөөсүгө сен жооп бербейсиң. Мына ошону Аллах субханаху ва таала айтат: "Wa ma hum bihamilina min khatayahum min shay." Алар эч качан алардын күнөөлөрүн көтөрө албайт. Innahum lakazibun. Алар жалганчылар. Wa la yahmilunna asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim. Кийинки аятта Аллах таала айтат: "Албетте сөзсүз алар мойнуна алат өздөрүнүн күнөөлөрүнү,
Жана алар менен кошо келген, алар чакырып келген себепчи болгон адамдарды муну күнөөсүн дагы мойнуна алат. Вала юсалунна яумал кияма амма кану яфтарун. Жана кыямат күнү келгенде ушул кылган жалган сөздөрүнө жооп берет. Алардан суралат дейт. Бетте алар күнөөнү Алла Таала сыкыл деди. Вала яхмилунна асқалахум ва асқалам ма асқалихим. Көрдүңөрбү? Сыкыл деген сөз оор деген сөз. Күнөө алар көрүнбөгөн нерсе болот. Манави нерсе. Бирок анын жүгү оор болот. Адам ахиретте жүгү өтө оор, Алла сактасын. Бирок дүйнөдө деле күнөө кылган адамда бир ташвиш болот. Бир кыжалатчылык болот, жүгү оор болот. Кыйналып жүрөт. Себеби күнөө кылды. Алладан качты, Алланын рахматтан алыстаган сайын ал кыйнала берет. Бүгүнкү күндө элдер айтат, башым ооруп атат, ишим жүрбөйт, оорлошуп кеттим, жакшы эмесмин, кыжалатмын деген бүт бардыгынын 99% иллаты күнөө болот. Же иман келтирген эмес, иман келтирген амал кылган эмес, жаман күнөөлөргө барган, ошо себептүү ал кыйнала берет. Ошон үчүн Аллах субханаху таала күнөөнү сыкыл деген, оор деген сөз колдонгон. Демек бул манави оор нерсе. Көзү көрүнбөгөн менен манави оор нерсе, ошо күнөөкөр адамда ошо нерсе болот. Ошон үчүн ал ар дайым оорлошуп жүрөт. Кыжалат болуп жүрөт. Алла Таала айтат: "Вала яхмилунна асқалахум." Алар жакында өздөрүнүн күнөөлөрүнү көтөрүшөт, мойнуна алышат. Ва асқалам ма асқалихим. Бул асқал кайсы асқал? Баягы себеп болгон. Өздөрү бир жакшы жаман иш кылып, ошого себеп болуп аркасынан канча адам келген болсо, алардын жүктөрүнү дагы не кылат? Өздөрүнүн мойнуна жүктөп алышат. Кийин не болот? Вала юсалунна яумал кияма амма кану яфтарун. Ошол менен калып калбайт. Кылган жалган иштери үчүн, жалган ифтиралар үчүн кыямат күнү келгенде Алланын астында сөзсүз түрдө суралат деди. Демек биз суралбай калабыз, качып кетебиз дегендерге жооп берди Алла Таалам. Эч ким качып кутура албайт. Ким не күнөө кылган болсо, Алланын астында ошого дагы кайсы жаман нерсеге себепчи болгон болсо, анын дагы жазасын Алланын астында көрөт. Алла Таала мага жазалайт деди. Демек Алла Таалам ушинтип мусулмандарды айтты. Мусулман болгондо иман келтиргенден кийин ушундай абалдарда болот. Кээде чөйрөңдөн, досторуңдан, тааныштарыңдан ушундай сөздөр чыгат. Кой эмне, окуп эмне кыласың, иман келтирип эмне кыласың, биз менен чогуу жүрө бер. Ушуга чейин жашап жүрдүк, дагы канча өмүр Кудай билет. Кыяматка барса, кемеге түшкөн жаным бир чогуу кутулабыз дегендер болот. Жоксо күнөөсүн мен мойнума алам, сен кыла бер дегендер болот. Алла сактасын, бүт бардыгы бул шайтандын сөздөрү, кафирлардан келаткан сөз, бунун жаман жагы бар балдар. Алла сактасын, Алладан кыяматта ошого себепчи болгон үчүн өзүнүн дагы, тигинин дагы күнөөсүнү мойнуна алат. Түшүнүңөрбү? Бирок негизги эреже ар ким өзүнө жооп берет. Бирөө-бирөөгө жооп бербейт. Ата балага жооп бербейт. Дос экинчи доска жооп бербейт. Ар кимдин кабыры өзүнчө, ар ким кылган амалынын жазасын өзү тартат. Андан кийинки аятта Аллах субханаху таала Нух алейхиссаламдын коомуна берген Нух алейхиссалам окуясын айтып атат: "Валакат арсална Нухан ила каумихи." Биз Нухту өзүнүн коомуна жөнөттүк. "Фалабиса фихим алфа сана илла 50 аман." Ал барып эли менен 950 жыл жашады дейт. "Фахадахумут туфан ва хум залимун." Акырында туфан баласы келип, суу жаап, алар залим абалында жок болду дейт. Кыскача аятта Аллах субханаху таала Нух алейхиссаламдын 1000 жылдык өмүрүн баяндап койду. 1000 жылдык өмүрүнү Аллах субханаху таала 2 аят менен баяндап койду. Бул аятта негизинен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга мусулмандарды көңүлүн көтөрүп атат Алла Таала. Мусулмандар жаңы мусулман болгон учурда кафирлардан кыйынчылыктар келди, пайгамбарыбызга кыйынчылыктар келди. Ошол учурда Алла Таала ар дайым өткөн пайгамбарларды эскертип, өткөндөрдүн коомун эскертип, пайгамбарыбызга көңүлүн көтөрөт. Пайгамбарыбыз көңүл көтөрүү үчүн Алла Таала ушул аяттарды түшүргөн аяттар. Булар Нух алейхиссаламдын окуясы, Ибрахим алейхиссаламдын окуясы. Нух алейхиссалам балдар улул азм пайгамбарлардын бирөөсү. Адам алейхиссаламдан кийин эң биринчи шарият менен келген пайгамбар Нух алейхиссалам болгон. Жердин бети бүт баары кафир болгондо, ошолорду кафирлыктан исламга чакырган адам Нух алейхиссалам болот. Нух алейхиссалам балдар 950 жыл дават кылган. Бирок 950 жыл даваттын негизинен болгону 80 адам мусулман болгон. 80 тегерегинде адам мусулман болгон, башка мусулман болгон эмес. Эң кызыгы аялы да мусулман болгон эмес.
950 жыл жашап атат, бирок аялы мусулман эмес. Түшүнүңөрбү? Аллах субханаху таала Кур'ан-ы Керимде айтат: "Дарабаллаху лиллазина дарабаллаху дарабаллаху лиллазина кафару кама кафара имраата Нухи ва имраата Лут. Каната тахта абдайни салихайн." Аллах Таала Кур'анда айткан. Нух менен Лут алейхисаламдын аялдарыны ошол кафирларга мисал катары берген аят бар. Демек Нух алейхисалам 1000 жыл жашап атат, балдар аялы мусулман болгон эмес. Бирок чогуу жашаган. Ошон үчүн өткөн сабакта айтканбыз, биздин максат балдар бир гана аракет. Биз аракет кылабыз, натыйжаны Алла Таалам өзү берет. Биз натыйжага мукаллаф эмеспиз. Өткөн сабакта айтканбыз, "Ва ман жахада фа иннама южахиду ли нафсихи. Инналлаха ганиюн алил аламин." Нух алейхиссалам 950 жыл балдар аялы менен кафир аял менен чогуу жашады. Анын дават кылды, бирок жамандыгына, күфрүнө, ширкке бүт баарына сабыр кылып келди. Сабыр кылып келип акырында бирок пайгамбар, ол лазым пайгамбар. Бактылуу пайгамбар, ийгиликтүү пайгамбар. Эч ким айтпайт Нух алейхиссалам ийгиликке жетпей калды деп, алиязыгилла. Ийгиликтүү пайгамбар. Себеби колдон келген аракетти ал аткарды. Ошон үчүн биз мусулмандар баарыбыз эле адам баласы неге буйрганбыз? Мэйнет кылганга, аракет кылганга, эмгек кылганга. Эмгек кылабыз, болду. Эмгек эле кылабыз. Биздин миллет ошол. Калганын Алла Таалам өзү берет. Мына Нух алейхиссалам Кур'ан-ы Керимде айтат, Сурат Худда келет, Нух алейхиссаламдын Нухта келет, баарында айтат, мен коомдун дауту коому лейла ва нахаран фалам yazidhum дуа илля фирара. Күндүзү кечеси чакырдым, дават кылган сайын алар качат эле дейт. Бүт баарын Алла Таалам Кур'анда баяндайт. Бирок алар үмүтүн үзгөн жок. Ал улуу пайгамбар, ийгиликтүү пайгамбар. Ошон үчүн биз дин кызматкерлери, дават кылам деген адамдар, уламалар, бүт баардыгы негизги нерсебиз биз эмне кылабыз? Мэйнет кылабыз. Эмгек кылабыз, натыйжаны Аллахка тапшырабыз. Аллах кааласа берет, каалабаса бербейт. Эч ким айтпайт Нух алейхиссалам неге ушундай кылды, натыйжа болбоду деп эч ким айта албайт. Акысыз деле жок. Себеби хидаят Аллахтын колунда. Иннака ла тахди ман ахбаб, валакинналлах яхди ман яша. Демек Алла Таала айтат: "Ва лaqad арсална Нухан ила қаумихи фалабиса фихим алфа сана илля 50 аман." Бул жерде балдар эки сөз истимал кылды Алла Таала. Алла Таалам кааласа балдар 950 жыл деп койсо болот эле. Антестен 1000 жыл, 50 кем 1000 жыл жашады деп атат. Түшүнүңөрбү? Бетте сана кийин ам деген сөз истимал кылды. Экөө тең жыл деген маанини түшүндүрөт. Сана дагы жыл деген сөз, ам деген дагы жыл деген сөз. Бирок экөөнүн айырмасы бар. Араб тили ушундай бай тил, экөөнүн айырмасы бар. Карасаңар, фалабиса фихим алфа сана дегени балдар, сана көбүнчө кыйынчылыкты айтылат. Кыйынчылык келген жылдарды, кахт болгон, кургакчылык, ачкачылык болгон учурларды сана деп айтылат. Аман деген сөз бул жакшылыкты айтылат, ийгиликтүү болгон нерсе айтылат. Ошон үчүн арабтар айтат: "Кулли амин антум би хайр" дейт. Түшүнүңөрбү? Кулли амин антум би хайр деген маанасы ошол. Ар жылыңар ийгиликтүү, берекелүү болсун деген сөз. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн Алла Таалам айтты, ал 950 жыл не кылды? Машакатта жашады деген сөз. Машакатта, кыйынчылыкта жашады. Үйүнө келсе тынчтык жок, үйүндө дагы мусулман болгон жок, элге барса мусулман болгон жок. Аябай кыйналып, Нух алейхиссалам не кылды? Вактын өткөздү. Кийин илля 50 аман 50 жылда бул эмне кылды? Бул 50 жыл уламалар айтат, туфандан кийин 50 жыл жашаган дейт. Ошол убакта кафирлар өлүп жок болгондон кийин бир аз Нух алейхиссалам кыйынчылыгы жеңилдеди дейт. Ийгиликтүү жашоо болду дейт. Ошон үчүн илля 50 аман деп Аллах субханаху ва таала 50 истисна кылган дейт. Нух алейхиссаламдын өмүрү боюнча балдар аркылуу риwayat келет. Хасан Басри рахматуллахи алейхинин риwayatында ал киши айтат: Нух алейхиссалам пайгамбар болушундан алдын 300 жыл жашаган дейт. 300 жыл. Пайгамбар болгондон кийин дагы 350 жыл жашаган дейт. Ошондо 1650 жылга жакын өмүр көргөн. Өтө узун жашаган адам болгон. Ошол адам Нух алейхиссаламдын жанын алганы фериште келгенде сураган экен. Сен ушунча жашадың, дүйнөнү кандай таптың? Кейфе вачатта дүйнө деген. Дегенде бир коргон болсо дейт, үй болсо дейт. Бир тарафтан кирип, экинчи тарафтан чыгып кетесиң го дейт. Ошол сыяктуу экен дейт. Мына үй болсо, бияктан кирдиң, мындан чыгып кеттиң.
1650 жыл жашап алса дагы не дейт? Бул жактан келип, бул жактан чыккандай болдум дейт. Дүйнө ушундай балдар. 1000 жыл жашасаң деле, 2000 жыл жашасаң деле эчтекеси жок, акыйкаты жок нерсе. Нух алейхиссалам ошондо айткан: "Дахалта мин хуна, мин хаза ва харажта мин хаза" деген. Bir yerden girdin, bir yerden çıktın, ошол эле деген дүйнө. Ошо Нух алейхиссаламды Алла Таалам коомуну пайгамбарыбызга ибрат катары, бизге ибрат катары айтат: "Ва лaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 ama." Biz аларга Нухту жибердик өз элине, алардын арасында 50 кем 950 жыл жашады дейт. Фахадахум туфан ва хум залимун. Алар залим болгон үчүн, иман келтирбеген үчүн туфан суусу келип, сел болуп, алардын баарына жер жутуп, суунун астында өлүп жок болду дейт. Фанжайнаху ва асхабас сафина. Жана биз аны куткардык дейт. Фанжайнаху Нухту ва асхабас сафина. Кемедегилерди куткардык. Ва жаалнаха аятан лил аламин. Алардын бардыгыны жалпы дүйнөгө аят кылып койдук дейт. Жалпы дүйнөгө белги кылып койдук дейт. Жалпы дүйнөнүн жүзү азыркыга чейин эскерейт. Нух туфан десең, туфаны Нухтун ордунда туфан десе, бүт бардыгы айтат. Мусулман да айтат, кафир да айтат, бүт бардыгы тарыхта жазылып калган. Ошону Алла Таала айтат: "Ва жаалнаха аятан лил аламин." Жалпы аламдардын баарына муну белги катары кылып койдук дейт. Андан кийинки окуя Ибрахим алейхиссаламдын окуясы. Ибрахим алейхиссалам дагы улул азм пайгамбар. Өтө улул азм пайгамбар. Ал киши дагы көптөгөн кыйынчылыктарды көргөн. Акырында балдар тутуп алып Ибрахим алейхиссаламды отко салышкан. Пайгамбар ла илаха иллаллах туфлихун деп жүрсө, аны не кылган? Коомун тутуп алып отко салган. Куранда Алла Таала дейт: "Кулна линнар куни барда ва саламан ала Ибрахим." Алла Таала куни бардан ва саламан ала Ибрахим. Демек, не болду? Бул дават кылганда, дин кызматын кылганда ар кандай кыйынчылыктар келет. Буга даяр болуш керек. Мен окудум болду, эми жыргайм дебеш керек. Түшүнүңөрбү? Мен жыргайм, элдин баары мени сыйлайт, төрдө отурам, устукандын чоңуну жеймин, мен молдо болдум, дин кызматкери болдум деп эле жүрбөш керек. Дин кызматкери болуштук өтө кыйын нерсе. Даи болуштук өтө кыйын нерсе. Алым болуш өтө кыйын нерсе. Пайгамбардын мероскору болуш өтө кыйын нерсе. Ибрахим алейхиссалам, улул азм, пайгамбар Аллахтын халилулласы, ошондой адамды не кылды кафирлар? Отко таштады. Отко таштады. Аллах субхану ва таала кулна линнар куни бардан ва саламан ала Ибрахим. Халас. Демек, дин кызмат кылам десеңер, сөзсүз түрдө ар түрлүү кыйынчылыктар келет. Кээде өзүңдөн, үй бүлөңдөн, туугандарыңдан, эл журттан, коомдон, ушулардын баарынан жеңген адам гана ийгиликтүү адам болот. Аларга жеңилип калсаң, таштап койсоң, сен анда не болосуң? Же мунафик болуп каласың, же болбосо ийгиликке жетпей каласың. Ийгиликтүү мусулман болуш үчүн сен алардын баардыгын не кылышың керек? Жеңишиң керек. Сабырдуулук менен, тахаммул менен, Аллага кайтуу менен жана жакшы жолдорду табуу менен ийгиликке жеткенге аракет жасаш керек. Ансыз болбойт. Мына ошон үчүн Аллах субхана ва таала экинчи окуя Ибрахим алейхиссалам окуясында айтып атат: "Ва Ибрахима из кала ликаумихи ва абудуллах." Жана эстеген Ибрахимди ал айтты өзүнүн элине: "Ва абудуллах ваттаку." Аллага сыйынгыла, Аллага ибадат кылгыла, Алладан корккула. "Заликум хайрул лакум ин кунтум та'ламун." Эгер билсеңер, ушул эң жакшы иш, ушул эң жакшы нерсе, иман келтиргиле, имандан өткөн жакшы нерсе жок деп эскертти. Андан кийин алардын бут парас экендигине, буттарын айтат: "Иннама та'будуна мин дуниллах awsana." Кудайды таштап сыйынган нерсеңер ал бут дейт. Силер Кудайды таштап жүрөсүңөр, Кудайды унутуп калдыңар. Эми силер сыйынган Кудайсаңар не дейт? Awsana, бут. Ал бутту өзүң жасагансың. Колуң менен жасадың, таштан жасадың, жыгачтан жасадың, аны келип өзүң сыйынасың. Бул эң акмакчылык да. Ошону түшүндүрүп айтты: "Иннама та'будуна мин дуниллахи awsana." Иннама лил хаср. Көрдүңөрбү? Силер ибадат кылган, сыйынган нерсеңер Кудайды таштап, awsana ал бут, ва тахлуқуна ифка. Силер жалган токуйсуңар деди. Эми жалгандан буларга аттарды коюп алып, бул жакшылыктын Кудайы, бул жамандыктын Кудайы, бул суудун Кудайы, бул жердин Кудайы деп аларга ат коюп алгансыңар. Алардын баардыгын өзүңөр
токугансыңар. Инналлазина Инналлазина та'будуна мин дунилла ла ямликуна лакум ризқа. Кудай таштап сыйынган буттарыңар силерге рызкы бере албайт dedi. Ошо Кудай таштап рызкы сураган Кудайыңар силерге рызкы бере албайт. Фабтагу индаллахи ризқа. Рызкыны Алладан астынан талап кылгыла, Алладан сурагыла. Вa'будуху, Аллага ибадат кылгыла. Вашкуру лах, ага шүгүр кылгыла. Илейхи туржаун dedi. Демек İbrahim Aleyhisselam bu жерде алардын буттарыны жамандыгын жана буттарынын эч нерсеге жарабагандыгындагын баяндап кетти. Ага сыйынасыңар, бирок сыйынган Кудайыңар эчтекеге кадыр эмес, силерге пайда зыян бере албайт. Пайда зыян бере албаган буттарга сыйынып эмне кыласыңар деп Ибрахим Алейхиссалам даватка чакырды. Демек, дават кылган учурларда эгерде зыяндуу нерселер болсо аны эскертиш керек. Түшүнүңөрбү? Зыяндуу нерселер болсо элдерге эскертиш керек. Бул кана шиңдин эч бир пайдасы жок. Бунун зыяны гана тие сага пайдасы жок деп, пайдасы жок жактарыны, зыян жактарындагын айтыш керек. Ошон үчүн Ибрахим Алейхиссалам бул жерде зыян жактарын эскертти. Ал силердин Кудайыңар силерге рызкы бере албайт. Рызкыны Кудайдан сурагыла, ага ибадат кылгыла, шүгүр кылгыла ва илейхи туржаун dedi. Ва ин туказзибу фақат каззаба умамун мин qablikum. Эгер алар сени жагаңа чыгарса, кыжалат болбо. Фақат каззаба умамун мин qablikum. Сенин алдыңгыдагы үммөттөрдү адамдар жагаңа чыгарган. Ва ма алар расул иллал балагул мубин. Пайгамбардын милдети бир гана жеткизип коюу. Пайгамбардын милдети бир гана жеткизүү dedi. Ва ма алар расул иллал балагул мубин. Демек, пайгамбарлардын милдети, кийин пайгамбарлардын мероскорлордун милдети балдар бир гана нерсе жеткизүү. Бирок жеткизгенде ва алар расул илля балагул мубин. Ачык жеткизүү дейт. Ошон үчүн дават ачык болуш керек. Толук түшүндүрүп бериш керек. Жеткиликтүү кылыш керек. Түшүнүңөрбү? Даваттын тили ачык болуш керек, ачык болуш керек. Даватта бурмалаганга болбойт. Дават кылам десең, баягыдай кагазга орогон болбойт. Болгондой айтыш керек. Бул акыйкат, бул ак жол, бул кара жол, бул бейишке алып барат, тозокко алып барат, бул чындык, бул калп деп болгондой айтыш керек. Ва ма алар расул иллал балагул мубин. Түшүнүңөрбү? Демек пайгамбардын милдети бир гана ачык түрдө эмне кылып экен? Жеткизип коюу. Ачык түрдө жеткизип коюу. Бул биринчи нуктасы балдар. Экинчи нерсе ва ма алар расул иллал балагул мубин дегенде муфассириндер айтат, болгону жеткизип коюу гана. Болгону жеткизип коюу гана, натыйжага биз мукаллаф эмеспиз. Сен ачык жеткиздиңби, айттыңбы? Милдетиңден кутулдуң. Эми Кудайдын акча сура албайсың. Сен ачык айттың, балаңа айттың, кызыңа айттың, шагиртиңе айттың, элиңе айттың, жериңе айттың, бүт баарына түшүндүрдүңбү? Сен милдетиңден кутулдуң. Ва ма алар расул иллал балагул мубин. Эми ал бир күнөө кылса, сен күнөөкөр эмессиң. Туура эмес жолго барса, сен күнөөкөр эмессиң. Сен айтып, милдетиңди уткаргандан кийинки калган иш анын моюнда калат. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала ва ма алар расул иллал балагул мубин. Бул көп келет Куранда аяттар, пайгамбарлардын милдети ачык жеткизип коюу. Жеткизгенден кийин пайгамбар бүттү, кутулду. Ласта алейхим бимусайтир. Алардын үстүнө түшкөн эмессиң деген. Алардын үстүнө минип алган эмессиң дейт. Арким фаман шаа фал юмин ва ман шаа фал якфур. Демек биздин милдет ачык жеткизип коюу. Ачык жеткизгенден кийин кааласа иман келтирсин, кааласа мусулман болсун, кааласа аткарсын, кааласа аткарбасын. Аны Кудайдын астында өзү эсеп китебин берет. Биз жеткизгенге гана милдеттүүбүз. Мына ушуну Аллах субханаху ва таала ва ма алар расули иллал балагул мубин дейт. Авалам ярау кайфа юбдиу Аллахул халqa сумма юидуху инна залика ала Аллахи ясир. Бул акыркы аят бүгүнкү сабактын. Буга чейинки аяттарда Аллах субханаху ва таала тавхид, рисалатты айтты. Эми акыркы аят бул ахирет. Аллах субханаху айтканбыз, Мекке аяттарынын көпчүлүгү негизинен тавхид, рисалат, ахиретти эскерет. Ушу кышкы аятта Аллах субханаху ва таала ахиретти эскертип атат. Авалам ярау кайфа юбдиу Аллахул халq. Алар көрүшпөйбү Алла таалам жок нерсени кантип пайда кылганына?
Yubdiullahul halq, başından halkты qancha жаратканын көрүшпөйбү? Summa yu'iduhu, keyin аны кайта тирилтет. Inna zalika alallahi yasir. Albatta bu narsa Allohga жеңил дейт. Mana biz жашап аткан дүйнө балдар жок эле. Эчтеке жок Алладан башка. Аллах Таалам өз кудуретин жаратты. Жок нерсени пайда кылуу кыйыныраак балдар. Бул бизге нисбатан. Аллах Таалага башы аягы бирдей. Аллах Таалага кун фаякун. Болду, эчтеке эмес. Бирок негизине караганда жок нерсени пайда кылуу кыйын. Бар нерсени буздап коюу оңой эле нерсе. Бирок Аллах субхана ва таала ушундай зат. Карабай Аллах Таалага кейфа юбдиуллахул халq. Аллах Таалам халкты кантип баштайт. Жок нерсени кантип пайда кылат. Аллах Таалам ушул жер жүзүнү, асман, күн, жер шарыны жок жерден пайда кылды. Сумма юидуху, кийин талкалап жок кылып кайра тирилтип коет. Ахирет келгенде Аллах субхана ва таала кайра эле мусулманды, адам баласы мисалы жерден тирилтет. Инна залика алаллахи ясир. Бул нерселер Аллах Таалага өтө жеңил дейт. Аллах Таалага эчтеке кыйын эмес. Демек, сен бүгүн барсың, эртең жоксуң. Мына бүгүн балдар кыш, эртең жаз келет. Жаз келгенде бүт бардыгына жан кирет. Мөңө жемиштер пышат, дарактар көгөрөт, чөп чыгат, өсүп барып күзгө барып жок болот. Кайра кыш келет, кайра чыгат. Ушинтип жашай берет бардыгы. Булардын өмүрү кыскараак, адамдыкы көбүрөөк. Адамдыкы 60 жыл, 70 жыл, 80, 90, бирок жаңылана берет алдагы. Бирөө кетет, бирөө келе берет күнүнө. Канча адам өлүп турат, канча адам төрөлүп турат, алмашып боло берет. Ушулардын бардыгы Алланын бардыгы далалаты. Ушулардын бардыгы не ахиретте эскертет. Эртең ушулардын бардыгын Алла Таалам топтоп, кыямат күнү кайра турулат. Кайра бардыгы махшар майданына келет. Махшар майданында ошол жерде не кылынат? Эсеп китеп болот. Фарикун фил жанна ва фарикун фис саир деген ошол жерде болот. Ошон үчүн бул дүйнө хакыйкат жашоо. Бул дүйнө баягындай жомок эмес. Өлүп эле кутуп кеткен нерсе эмес. Алла Таалам кандай жараткан болсо, ошолорду кайрадан жакшы кайра фаюсумма юидуху, кайра алып келип кайра аны кайтарып жасап коет. Инна залика алаллахи ясир. Бул нерсе Алла Таалага аябай жеңил. Алла Таалага эчтеке кыйын эмес дейт. Демек биз пайгамбарларга иман келтиребиз, Аллага иман келтиребиз. Жана кыямат күнүнөн кийин, өлгөндөн кийин тирилгенге да иман келтиребиз. Бирок иман келтиргенде биз айтабыз, өлгөндөн кийин кайра тирилгенге дагы иман келтиребиз. Ушул биз мусулманбыз. Ушул жерден биз мусулманбыз. Кафирлар өлдүрбөйт, өлгөнгө алар ишенет, бирок өлгөндөн кийин тирилгенге алар ишенбейт. Биз менен айырмабыз кафирдин ушул жерде. Ölümde Allah da şenet. Va'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Yakin bul mavut. Mavuttu yakin degen sebebi büt bardı şenet ağa. Kafir, musulman büt bardı ölümge şenet. Bırak mesele ölgöndön keyin tirillev dese musulman tirillet deyit, kafirlar tirilbeyt deyit. Oşol bizin ayırmabız. Buna ayette Allah Teala aytdı. Sümme yu'iduhu. Allah Teala keyin kayra tiriltet deyit. Tirilesin. İnne zalike alallahi yasir. Bu meseleler Allah Teala'ga aябай жеңил deyit. Allah Teala'nın bunun bardığını kayra tiriltip koyuşluk Allah'a hiçbir kıyın emez deydi. Düşünüktü demek ahiret var, ahiretki iman keltiremiz, kayra tirilemiz, varın bardığı çındık, çomak emez.